Meni beş balon bolsa, аны кандай тиешеси барат? Биздин кожолугубузду өзүнчө каттап берет. Ноокат районунун Гулистан айылында 13 айыл аймагынын пара юристтеринин ортосунда тажрыйба алмашуу көздөлдү. Анын негизинде Мөөркан Торобекова пара юрист катары өз тажрыйбасын өркүндөтүүгө келген. Мөөркан айым өзү ынтымак айыл өкмөтүндө калкты тейлөө кызматында иштейт. Мындан улам ал жарандарга юридикалык жактан көмөк берүүгө туура келет. Мага негизинен документ, мисалы ЗАГС, метрка, ошондогу бирден каталар болуп калат го азыркы адамдардачы. Мурда үй тамгалары жок болгондо бүгүнкү күндө кошулуп, ошолор архивде башкача чыгып атат. Бүгүнкү күндө паспорттордо башка, ошолор боюнча көбүрөөк кайрылышат мага. Эмне кылыш керек, ооба, кандай жолдору бар деп. Эл менен иштешкен негизинен мага жагат. Ошол себептен болуш керек. Пара юристтер юридикалык билими жок, бирок атайын 4 күндүк окуудан өтүп, сертификаттын негизинде кошумча иш алып барышат. Алар айыл тургундары туш болгон көйгөйлөрдү чечүү жолдорун бирге издешет. Учурда Ноокат району боюнча 13 айыл өкмөтүнөн 26 адам окутулуп, өз аймагында кеңеш бере баштады. Укукту коргоо боюнча бекер укуктук кеңеш берүү бул өтө аз сандагы көрүнүш экен. Ошондуктан жалпы калктын санына карата 0,3%га дагы туура келбей калат экен консультация. Демек өздөрүнүн укугун өздөрү коргой албагандыгына байланыштуу пара юристтерди окутуу, ар бир айыл өкмөттүн өзүндө кабыл алуу пункттарын ачуу бул максатка ылайык болду. Аталган пара юристтер 6 багытта, тактап айтканда үй бүлөлүк зомбулук, мүлктү бөлүштүрүү, никеге туруу жана ажырашуу, алимент өндүрүү, ишке орношууда басмырлоо учурларында юридикалык кеңештерин беришет. Бул долбоор өлкөнүн түштүк аймагы боюнча биринчи жолу Ноокат районунда ишке ашып жатат. Себеби изилдөөнүн негизинде Ноокат районунда эң юристтер менен камтылган эң төмөн район болуп эсептелип чыкты. Азыр бул жумушту ушул жактан баштадык. Эгерде ушул жумуш жакшы натыйжасын көрсөтсө, бүгүнкү күндө жакшы мындай кайтарым байланыштуу атабыз, элге керек экен. Себеби негизинен сабаттуулуктагы төмөндөптүр. Ошонун артынан дагы юридикалык сабаттуулук өтө төмөн. Учурда бул долбоор жогорку кеңеште талкууланууда. Мында алардын бюджети, тагыраагы айлык маянасы чечилиши керек. Алдыда дагы Ысык көлдүн Тоң районунда жана Өзгөн районунда пара юристтерди окутуу пландалып жатканы айтылды. Кылым Сурапбаева, Алишер Нышанов, Медиа. Жардам берип, ошо чек араларды аныктап, силерди урасага келтирет.